Баткенде 18 жаштагы катардагы жоокер өз жанын кыйды. Баткенде кызмат өтөп жаткан аскер суицид жасады. Маалымат бүгүн 5-июнда мамлекеттик чек ара кызматы тарабынан белгилүү болду. Маалым болгондой, окуя кечээ 4-июнда орун алган. Баткен чек ара отрядынын аскер кызматчысы 2003-жылы туулган катардагы жоокер өзүн өзү атып жанын кыйды. Бул аскер кызматчысы 2021-жылы жазында мөөнөттүү аскер кызматына чакырылган. Жагдайды жана окуянын себептерин иликтөө максатында аскер бөлүктө аскер прокуратурасы тергөө иштерин алып барууда деп билдиришти мекеменин маалымат кызматынан. Була Кыргыз кабар. Жабыркагандар болсо кайрылгыла. Бишкекте коомдук транспортто уурулук кылганга шектүү жаран кармалды. Бишкекте коомдук транспортто уурулук кылганга шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, автобустан телефон уурдаган белгисиз жарандын видеосу социалдык тармактарга тараган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 200-чү уурулук беренеси боюнча катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган. Иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы кылмышка шектелип 1988-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Ошондой эле шектүү жарандын мурда соттолгону белгилүү болду. Милиция сүрөттөгү жарандын кылмыштуу аракетинен жабыркагандар болсо, төмөнкү номерлерге кайрылса болорун билдирди. Байланыш номерлери 0553 102 747, 0500 779 779, 0554 102 320, 0557 292 329. Була Кыргыз кабар. 15 сом маршруткалар өздөрү билип жол кирени көтөрүп алышты. Бишкекте маршруттук таксинин айдоочулары бир нече күн иш ташташты. Алар шаардык мэриядан жол кирени 15 сомго көтөрүүнү талап кылышты. Бирок алардан жооп болбогон соң өздөрү билип жол кирени көтөрүп алышты. 5-июнь күнү Бишкектин көчөлөрүндө маршруттук таксилер жүрө баштады. Бирок алар жол кирени 15 сомдон алышууда. Буга шаардык бийлик чара көрө албай жатат. Эске сала кетсек, 2-июнда Борбор калаанын маршруткалары жол киренин баасын жогорулатуу максатында иш ташташкан. Булак эл гезит KG. Ош кайра шайлоого катышуу ниетин 4 партия билдирди. Ош шаардык кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 4-июнга карата 4 партия билдирди. Шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кушубек Ниязбеков медиага маалымдагандай, алар Бир бол, Ынтымак, Биздин Кыргызстан жана Улуу Журт партиялары. Партиялардын шайлоого катышуу ниетин билдирүү убактысы 13-июнга чейин белгиленген. Ошого чейин аймактык шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктуу өкүлүн каттап, фондун ачып, курултайларын өткөрүп, тизмелерин комиссияга тапшырышы керек. Булак медиа.